Кутмандуу күнүңөр менен кымбаттуу биздин кыздар. Бүгүнкү сабактын темасы өспүрүм курактагы кыздардын денесинин гигиенасы. Биздин сабагыбыздын максаты кыздар үчүн өспүрүм курактагы дененин гигиенасынын өзгөчөлүктөрү тууралуу билимдерди калыптандыруу. Кыздарда айына бир жолу бир нече өзгөчө күндөр болот. Ал кандай болуп өтөрү тууралуу биз бүгүн сүйлөшөлүбү? Бардыгы бул өзгөчө күндөрдү ар кандай аташат. Менструация, айыз, оор күндөр, менсиз. Бардыгыныкы тең туура. Менструация сөзү латынча менсиз ай сөзүнөн келип чыккан. Ал ай циклын билдирет. Болжол менен 10-14 жаш куракта биринчи айыз менструация пайда болот. Айыз бул ай сайын бир нече күн ичинде жыныс жолдорунан кан аралаш суюктуктар бөлүнүп чыгуусу толук баалуу процесс. Кыздын өмүрүндөгү эң алгачкы айыз менархия деп аталат. Адатта ал 12-13 жаш куракта пайда болуп өтөт. Бирок ал 9 жаштан 15 жашка чейинки куракта пайда болушу дагы мүмкүн. Бул бүтүндөй бир факторлордун физикалык өнүгүү абалы, дене түзүлүшү, тукум куучулук, тамактануу жана башка көп нерселерден көз каранды. Айыз циклы бул айыздын биринчи күнүнөн тарта кийинки айыздын биринчи күнүнө чейинки убакыт. Бир нече айыздын ичинде цикл үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Көп убакта кечигет. Орточо айыз циклы 21 күндөн 31 күнгө чейин уланат. Өз циклын билүү үчүн бир нече айындын ичинде календарда ар бир айыздын башталышын белгилөө керек. Андан кийин алардын ортосундагы орточо аралык эсептелет. Кынтыксыз болгондо бир эле сан келип чыгуусу керек. Бул циклдын узактыгы болот. Айыз өзү адатта 3-7 күнгө созулат. Айыздын келе тургандыгы тууралуу иштин төмөн жагындагы белдеги бир аз ооруксунуулар кабар берет. Бул сезимдер жатындын булчуңдарынын жарылуусунан улам келип чыгат. Жыйынтыгында айыздын кан аралаш суюктугу бөлүнүп чыгат. Бир айыздын ичинде болжол менен 60-80 мг кан кетет. Айыз башталарына 2 жума калганда кандагы гормондордун деңгээлинин өзгөрүүсү байкалат. Бул маанайга чоң таасирин тийгизет. Түздөн түз айыз башталардын алдында көбүнчө кандайдыр бир чарчоо, көңүлсүздүк же кыжырдануу, ал аяктагандан кийин көңүлдүн көтөрүлүүсү жана жандануу байкалат. Айыз келген күндөрдө гигиена эрежелерин өзгөчө дыкат аткаруу керек. Жеке гигиена каражаттарын көбөктөндүрүү, туура тандоо, көбөктөрдү алмаштыруунун алдында жана алмаштыргандан кийин колду самындап жуу, күн сайын душка чайкануу же чылапчын жана жылуу суу менен пайдалануу менен алдын жууп туруу. Мындай күндөрдө ваннага жуунуу, ысык мончого түшүүнүн кереги жок. Астын жуугандан кийин инфекция киргизип албоо үчүн алдыдан артка карай жууш керек. Ич кийимди үзгүлтүксүз алмаштырып туруу, көбөктөрдү ар бир 4 саат пайдалануудан соң алмаштыруу, түнкү көбөктөрдү гана түнү менен калтырууга жана ойгонгондон кийин алмаштырууга болот. Жыныстык жетилүү мезгилинде жеке гигиена сактоого көбүрөөк көңүл буруу керек.